Кандайсыздар достор? Биз буга чейинки чыгарылышта элге эң ыңгайлуу шарттар менен үй алууга жардам берген Келечек кооперативи тууралуу сөз кылганбыз жана анын жетекчиси менен таанышканбыз. Ал видеону дагы бул жерден көрсөңүздөр болот. Ал эми бүгүн сиздерге убада кылгандай эле мына ушул кооперативден кантип, кандай шарттар менен үй алса болот экенин бизге бул кооперативде иштеген менеджер Аман мырза айтып берет. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен келдим, сиздерге кайрылып атам. Мен бир Бишкектин четинен жакшы бир үй алайын деп көздөп койдум да. Баасы 2 миллион сом деп коелу, болжол менен. Ошол 2 миллион сомго мен үй алыш үчүн, сиздер аркылуу алыш үчүн кандай шарттар бар көрсөтүп бересизби? Саламатсызбы? Бул биринчиден биздин кооперативдин механизациясы кандай иштейт? Бул биздин кыргыз элине аябай кызыктуу. Алар билгиси келет. Сиздерге бир аз көргөзүп берейин. Мисалы, сиз канча дедиңиз азыр? 2 миллион сом болсо, 2 миллионду алабыз. Турак жайдын баасы 2 миллион сом дейли. Сиз 2 миллион сомго алам дейсиз, бирок сизде 2 миллион азырынча болбой жатса, первоначальный взнос бар. Мисалы 2 миллионду мындайча айтканда 4төн 1 бөлүгү болот. 4төн 1 бөлүгү 500 миң болот. Бизде первоначальный взнос алдын ала төлөнөт. Первоначальный взносу төгүп туруп бизде. Андай бул вступительный взнос 4% деген эмнеси? Бул вступительный 4% буну процентке алмаштыра албаңыздар. Бул себеп бул бир эле жолу төлөнөт. Бул кооперативдин мындайча айтканда башында төлөнөт. Кооперативдин акысы болот. Бул 4% бир жолу төлөнүүчү турак жайдын баасынын ошондо мындайча айтканда 2 миллиондун баш канча сумма болсо ошол сумманын 4% бир жолу төлөнөт. Эсептесек 80 миң болот. 80 миң болот. Мисалы миллиондугу 40 миң болсо, 2 миллиондугу 80 миң сом болот. Ал эми бул 2 миң сом деген эмнеси? Кой туруңуз. Ошондо 500 миң сом төлөдүм, ага кошуп бир жолку 80 миң сомду төлөдүм башында. Ошон менен биз менен Келечек менен келишим түзөсүз. Келишим түзүп туруп, андан бизде очередный система менен иштейт. Очередке автоматически катталасыз. Андан кийин сиздин очередиңиздер келгенде башында сиз төккөн 500 миң акчаңыз бар да. Биз ошондо сизге толуктап беребиз, мындайча айткандачы. 2 миллион болуш үчүн биз 1,5 миллион кошуп беребиз. Жетпей жаткан сумманы беребиз. Ошондо общий сиздин суммаңыз менен биздин сумма кошулуп, баары жалпы 2 миллион болот да. Биз берген сумманы 1,5 миллионду биз 10 жылга бөлүп коебуз. Сиз аны 120 айга бөлсөңүз 12.500 айланат. Бул мындайча айтканда сиздин основной карызыңыз болот. Айына төлөй турган. Айына. Бул 1,5 миллион основной карыз болот. Бизде могу содержание компании 2 миң сом деп турбайбы? Сиз ушул 2 миң сомду кошуп төлөп турасыздар да. Общий ошондо сиз ежемесячно айына сиз 14.500 төгүп каласыздар да. Бул мисалы көпчүлүк ойлойт, бул 2 миң сом мындайча айтканда процент турбайбы дешет да. Мисалы процентти билесиздер да. Процент суммадан зависит этет. Бизде деген максимальный 2 миллион 800ге чейин же 1 миллионго чейин же 1,5 миллионго чейин договор түзгөн учурда деле бизде туруктуу эле 2 миң сомдон төлөшүп турушат. Кандай сумма болбосун, жылына 12 айга 24 миң кошуп берип турушат да. Рахмат анда сизге Аман мырза, аябай түшүнүктүү сонун кылып айтып бердиңиз, кенен жеткиликтүү кылып. Ал эми мен жанымда турган мынакей Үрүмкан эженин кубанычында чек жок. Келечек кооперативинин жардамы менен бүгүн үйлүү болуп отурат. Кут болсун, ага көргөңүз мынакей жаркыраган сонун үй бар экен. Рахмат. Кубанычтасызбы? Рахмат, аябай кубанычтамын. Мынакей биз башында 5 ай мурда келип Келечек кооперативинен ушу очередке турганбыз. Андан кийин бизди 5 айдан кийин убактыңар келип калды деп чакырып, 2 жума мурда үй издеп ушул үйдү жактырып биз алып атабыз. Алдык. Өзүңүздөр тандадыңыздарбы? Бул үйдү өзүбүз тандадык. Биз бир 5-6 үйдү көрдүк. Ошолордун ичинен ушул үй жагып, анан ушул үйдү алдык. Жалпы Келечек кооперативинин балдарына, жамаатына, балдарымдын атынан, өзүмдүн атынан ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат бардыгына. Жакшы, кут болсун, ак жолто үй болсун. Ал эми биз азыр Үрүмкан эже үчүн тарыхый моментти чогуу көргөнү турабыз. Аман мырза азыр ачкыч тапшырат. Сиздин бул үйүңүз эң кичине үй болсун, мындайча айтканда үйүңүз ак жолто үйлөрдөн болсун, ар дайым жакшылыктар, тойлор болсун. Куттуктайбыз эже. Рахмат, чоң рахмат силерге.
Ал эми келечек турак жай кооперативинен кантип мен дагы ушинтип үйлүү болом деп турган болсоңуз, бул жакта описаниеде турган номерлер аркылуу байланышыңыздар. Мынакей Аман мырзага окшогон жигиттер, кыздар сиздердин ак өргөлүү болушуңуздарга көмөк көрсөтүшөт. Аманчылыкта көрүшөлү, бар болуңуздар.